İmam Zahabi'den Abu Hanifa boyunca manaqib oşonun ömür bayanı anın muhaddis ekenligini dalildegan kitabi var dep жүрөм. Себеби мага аябай керек да. Ошол китепти берип туруңуз дедим, үйгө барып, бир 10 күндүн тегерегинде окуп бүттүм. Аябай сонем, сонун маалыматтар ичинде Абу Ханифанын мактаган анын muhaddis экендигин жазган. Кайракырын устазыма келдим. Устаз дедим мен сен. Жана китепти окуп бүттүм. Окуп бүтсөң жакшы болот. Алып окуп коюң акырын. Ошо мага бериңчи дедим мен. Сатып ал деди. Жок экен дедим аны. Сен ханафиликти жаман неме кыласың да макул ал деп, ошо китепти устазым Мухаммад Саид Бухари мага берген. Андан кийин акыры ооруп калган мезгилинде үйүндөгү китептеринен балдары пайдаланбай, Аллахым азыр дагы төшөктө жатат, ооруп, Аллахым шифа берген болсун. Бардык китебин Кыргызстанга вакыф кылды. Өзү сатып алып окуган, ушундай илимге жеткен шейх Мухаммад Саид Бухари китебин бардыгын не кылды? Кыргызстанга вакыф кылды. Шуну мен Кыргызстанга вакыф кылайын дегенде мен Абдували шейх учуп бардык. Шейх бизге бериң деди китептериңизди. Биз ала элем, бизден калган вакыф кыл. Бизге керек, биз колдонобуз, билесиң. Сен жок деди. Жок деди. Мен китептерим эски деди. Мен азыр 60га чыгып атам. Мен о 20-30 жашымда алган китептер, жана эски китептерден да жанагычы. Сен деди, кайсы китепти алгың келсе мага айт, мен сатып эле алып берейин сага. Жаңысын ал. Мен ушуну ниет кылып койдум, ушул неге болсун? Вакыфка болсун деди. Чубак ажы барды. Умрага. Айттык ушунтип шейх Мухаммад Саид эң жакын шакирти да чубак ажы. Китептерин вакыф кылган атса, мен алам деди. Барды. Мага бериң, китеп мага керек болду деди. Жок, сен китебиң көп деди, бербейм деди. Шейх деди, бербейм деди, кет деди, бербейм. Мен деди расмий жака берем деди. Расмий жака беремин, бир жерге барып расмий турсун. Ошол китептер расмий туруп жоголуп кетпесин ар кимдин. Себеби андан мурда дагы бир вакыф китептер келген. Анан талиби илимдер пайдалансын дегенде доктор Мухаммад Саидка барып, умрачылар, ажычылар бардык алганда ар бирине 100 килограмм, 200 килограммдан китеп берген. Дегенден кийин секен алып чыгып турган, сатып ишкен. Биздин ошо Кыргызстандын өзбек, ош, жалалаттык балдар. Ажылар. Аны Мухаммад Саид Бухариге жетип калгандан кийин аяк капы болгон. Буларны окусун деп берсек, вакыттар сатып ийиптир. Эмне кылат? Бербейм деди. Расмий жака берем деп анан Максат ажы муфти болуп турганда Максат ажыга берилди.